Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы факт KG маалымат порталынын көрөрмандары, дүйнөнү жана биздин анын ичинде биздин өлкөнү дагы убайымга салган коронавирус илдетинин күчү акырындап эми басаңда бараткан учурда коронавирустун экинчи толкуну күз айында келет деген айын кептер жүрүп жатат. Мына ушул экинчи толкунга коомчулуктун пикири жана ишеничи кандай, деги эле ишенеби же ишенбейби? Мына ушул тууралуу биз коомчулуктан сурамжылоо жүргүзүп көрмөкчүбүз. Биз менен бирге болуңуздар, дагы биздин каналдан алыстабаңыздар. Албетте ишенем бар экенине, бирок экинчиси болбойбу, ал Кудайдан да. Эч нерсе айта албайм. Эгер экинчи толкун келип калса, сиз кандай чараларды көрөсүз? Эми биринчисин көрүп биз сабак алдык деп ойлойбуз да. Ошого кандай чара көрөсүз? Биринчиде көргөндө эле көрөм. Үйдөн чыкпай, албетте эрежелерди сактоо менен. Билбейм, ал бир эми Кудайдан да. Коронавирус келсе деле, келбесе деле баары Кудайым буйруган болот да. Сиз ишенбейсиз, а? Эми балким бардыр, балким жоктур, билбейм аны. Толук айта албайм. Просто выборлорго жакындап баратканда немелерди азыраак көрсөтүп башташты да, больнойлордучу, и очень подозрительно. Вот это. Ошондой деп ойлойсуз, а? Да, это все ради хайпа, ради денег, думаю. Потому что из моих родных никто не болел этим. Билбейбиз? Ишенбейсиңер, а? Жок байке. Негизи коронавируска ишенген жоксуңарбы? Коронавирусқа кайсы ишенген жокпуз. Атайлап эме болуп атышпайбы? Элдер чочутту. Көп деле ишенбейм. Негизи коронавируска ишенесизби? Ишенем. Ишенесиз. Эгер экинчи толкуну келип калса, кандай чараларды көрөсүз? Эми алдында көрүп өтпөдүкпү? Кандай сабак алдыңыз? Самоизоляция болуш керек, маска кийиш керек. Колду жууш керек, бетти жууш керек. Мүмкүн, анткени мен ойлойм, азыр бизде жакында шайлоо болуп аткан. Ошого карата бардык транспорттарды кайра жүргүзүп, бүт ограниченияларды алып койду го депчи. Анан кайра баары бүткөндөн кийин, шайлоо бүткөндөн эмне, кажется, ошо кайра экинчи толкун баштайт го дейм. Ошо шайлоого карата эле, мне кажется, азыр кылбай атат. И бүт жана ооругандарды жашырып, может, новый зараженныйлардычы, жаңы болгон зараженныйлар кыргызча кандай болот эле? Ооругандар. Жаңы ооруга чалдыккандарды, ошолорду жашырып атат го деп ойлойм. Элек коронавируска ооба ишенип калдык, анткени бизге жакындар ооруп, бул жашоодон кайтыш болуп кетишти да. Ага чейин чындыгында биз деле ишенбей, жок эле нерсе, бул саясат деп эле көрүштүк. Адамдардын немесин көпчүлүгүнө көңүлдөрүн буруп койду да. Бирок чындыгында бул оору бар экендиги мына далил болду. Канча адам жакшы өзүңөр көрдүңөр, элибиз мына волонтерлор жакшы иштеп, канча деген адамдарды сактап калды. Адамдар бири-бирине жардам беришип, баягы болбогондой биримдикти көрсөтүштү го. Дүйнө жүзү мына суктана турган биримдикти көргөздү. Ошондуктан биз эми жок дебейли, бирок ушундай нерселерге даяр бололу. Бираз өзүбүз тартипти сактайлы, ошол айткан нормаларды сактайлы. Ошондо биз андай нерселерден жакшыраак кутулабыз.